Келиңиздер эмесе ушул жерден сөзгө кезек берели. Алыстан ат арытып, бел ашып, даван ашып келген Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Кыдырмаевич агабыз отурат. Ошол агабызды сөзгө чакыралы. Урматтуу Шекербек Кубанычбекович, сизди 50 жылдык мерекеңиз менен жана чыгармачылыктагы 30 жылдык үзүрлүү эмгегиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул даталар сиздин талантыңыздын жана эмгекчилигиңиздин символу болуп саналат. Сиздин ар бир саптан, ар бир ырдан элдин үнүн, журттун демин жана кыргыз рухунун бийиктигин сезүү болот. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздын аркылуу улутубуздун маданиятына чоң салым кошуп, кыргыз адабиятына жаңы дем берип келесиз. Сиздин калемиңизден жаралган ырлар элдин жүрөгүнөн түнөк таап, жаштарга даңктуу жол көрсөтүп турат. Сизге бекем ден соолук, чыгармачылык илхам жана жаңы чыгармачылык бийиктерди багынтырууга каалайм. Кыргыз эли сиздин чыгармачылыгыңызга менен ар дайым сыймыктанат жана алдыдагы дагы көптөгөн ийгиликтерди күтүүдө. Ошо бүгүнкү марекеңиз кут болсун. Мынакей урматтуу туугандар, Кыргыздын улуу салты менен Шекербек айыбызга чапан жабылып, башына ак калпак кийгизилип атат.